Өткөндө бир видео чыгарылгам, өтө көп мындай көрүүчү просмотр алып жиберди. Протеин мындай алып баратсам, ушул тамек чеккен балдар келип туруп, "Ай, бул протеин зыян" деди эле. А мен болсо ал протеин тамекке караганда көптөгөн эсе пайдалуу. Негизинен протеин туугандар, көпчүлүк билбейт экен. Протеин деген сөз бул белок деген сөз. Белок деген бул күнүмдүк бизге керектелүүчү тамак да. Эт бар, мисалы тоок да бар, сүт да бар. Биз колдонуп жүргөн каша смал. Кички балдарга деле нутрилак, анан нан, да бир нерсе деп даярдап берип атпайбызбы? Ошол сыяктуу эле да Тимур байке, туурабы? Туп-туура. Ыңгайлуу да, ыңгайлуу. Мисалы үчүн Любой кишиге протеин керек. любой Потому кишиге. что современный киши азыр углевод эле жейт да. Шаурма, там мындай туура эмес тамак айтканда да. А протеин бизге жетпейт. Ошон үчүн протеин ич керек. Эч качан зыяны жок. Коркпой эле коелу. Анан андай болбой калат, тигиндей болбой калат, тигил жак эме вообще эле турбай калат. Любой протеин ал быстро усваиваемый. Потому что биз, допустим, мындай эт жесек, мындай энергия көп кетет. А бул легко усваиваемый. Ошо синет да баары. Так что Ушул кызыккандарга ошол бир айтып берип койбойсузбу? Кээ бирөө ойлойт экен да, муну ичсе эле сразу килтеген анаболик болуп эле килтеген мышцалар анаболик таркайып мына кетет. мякта жазылып турбайбы? Вот, допустим, анаболик, да, бул гейнер, анаболик масс. Анаболик бул деген медицинский термин. Анаболический эффект дейт орусча. Значит, мы растем. Анан есть катаболизм, ал наоборот, разрушение мышцалар. Просто для рекламы жазып коет анаболик. Коркпогула. Анаболический стероид бар, ал башка. Ал допинг, ал өзүнчө отдельная тема. Бирок мындай кыскача айтканда, мынау мисалы нерселердин баардыгы эле биздин күнүмдүк жеп аткан тамактарда камтылган да, туурабы байке? Туура. Мындай сбалансированный мякта багым, допустим, мындай суточный аминокислотный состав деген бар, да, мяктачы. Вот, потому что любой протеин, он разрушается до аминокислот. Ушол мындай суточный аминокислоттор бар. Вот. Усвоение. Чем мы, допустим, повышение белок организмдечи, мышцалар, значит, не будет разрушаться. А если, допустим, тренировка пустой барсаң, мышцаң күйүп кетет бат эле. Вот, өспөй каласың. Вот. Эт жеп, тоок жеп, же котлет постоянно мындай алдын жаныңа алып жүргөнгө ыңгайсыз да. Антсе деле болот, бирок ал ыңгайсыз, туурабы? Вот. Потом просто, допустим, эт жесек, время усвоения көп керек да. Мына. Допустим, протеин батле, допустим, 15-20 минуттан усвоение болот да. Аз көлөм менен, кичинекей көлөм менен чоң бир эт жегенге барабар, ошо болуп калабы, ашказанды дагы мындай чойбой жок да. Демек, туугандар, бир эң негизгисин мен түшүндүргөнгө аракет кылдым. Мындан дагы тереңирээк түшүнөм десеңиздер, келиңиздер. Мен даректерин, телефондорун ылдый жакка белгилеп койгом. Эң негизгиси бул баягы жүрөккө, анан почкага зыян, анан баланча, анан почкасы отуруп калды, анан тигинтип калды деп атышпайсызбы? Ушуга байланыштуубу байке? Жок. Кээ бир айтат го. Коркпо почка. Допустим, если нарушение почка болсо, аныкы ал өзү билет. Эмне ич керек, эмне ичпеш керек да. Вот. Лучше, чем тамеки, арак, ошол зыян. Алар почканы өлтүрөт. Канча балдар пиво ичет, ошол зыян да. Демек, тамеки арак менен почканы өлтүрүп алып, анан ошол убакта протеин ичип калгандыр, анан тамеки арактан көрбөй протеин. Жөн эле үйдө отурган, компьютер отурган, Sony PlayStation ойногон балдар ошол зыян. Мына Тимур байке эмеге камерага түшкүсү келбей атат. Мына Тимур байке хотя бы сүрөтүн көрсөтүп коюн, ушу байке сүйлөп атат арттанчы. Арнольд Шварценеггер менен мына кол алышып, бирге иштешип жүргөн байке. Так что мына жөнөкөй кишинин акылын асатын уккан жоксуздар. Ошол туугандар, сиздер ар дайым сурайсыздар, кандайын алыш керек, каяктан алсак болот. Эң негизгиси ден соолукка зыяны тийбеш үчүн таза, сертифицированный оригиналдардан алышыңар керек. Анын баары Тимур байкеде бар. Тимур байке убагында бодибилдерлердин ассоциациясынын президенти болгон. Азыркы учурда жеке ишкерлик кылат, ушуларды түздөн түз алып келет. Анан ушул жерде ушундай. Түз напрямую заводдон алып келебиз. Дубайдан алып келбейм. Түз
заводто. Дубайдан алып келгенде сапаты начар экен туугандар. Ал деген Еп- ысык кеткен. Дубайда аябай ысык. Анан протеин просто ичинде просто уже ысып кеткен, испаряться этет, кургап кетет, и эффекти болбойт да, жана пустышка болуп калат. Иштебей калат экен да. Америкадан анан Европадан келгендерди алыш керек. Көп Европадан келебиз да. Вот, мана особенно мондай намаз кылган балдар вообще. Это мондай халяль сертификаты бар да. Халяль сертификаты Applied Nutrition, единственная компания халяль сертификаты бар да. Халал сертификаты менен мына көрдүңөрбү? Мондай. Халалбы, халал эмеспи деп. Ну, в принципе, бар эле спорт питание ал деген чочкону эчтеке салбайт да. Сүттөн сыр кылат. Сыр барбы? Сыр кылышат эмне эле? Сырбы? Сыр деген сыр эле негизи өзү. Ошо сырдан сыворотка кылат го. Ошо сыворотканы тазалап, очищение кылып, ошо анан протеин чыгат. Анан булар, допустим, компания алышат, обогащение аминокислот добавлять кылат, анан что еще? Вот. Вкусовые качества, ошо на выходе протеин болуп калат. Тимур байке, эми мына кыскача суроолордо, мындай элдердин бара берип аткан суроолордо ушулар жок эле мындай натуральный эле тренировка кылса кандай болот? Натуральный кылса болот, но результаты болбойт да. Ошондой эле калып каласың, анан через определенное время восстановление болбой калат да, восстановление. Вот. Восстанавливаться көп убак керек. А спорт менен, допустим, и восстановление, чем быстрее восстановить, тем быстрее мышца өсөт да. Семире албай аткандар эмне алыш керек кана? Өтө арыктар. Арыктарга гейнер, креатин, аминокислот, витамин, рыбий жир ошону алыш керек да. Вес таштай албай аткандарчы? Иә. Вес таштай албай атканда салмагы көптүр, жыробастар. Жиробастар сывороточный протеин алыш керек, же изолят, же хотя бы концентрат есе болот. Анан L-карнитин ондай. L-карнитиндер, жиросжигатель. Вот, что еще? Рыбий жир любой кишилерге обязательно. Ата-энелерге тоже алса болот да. Жүрөккө жакшы, чачка, потом вот эти вот. Вообще аябай керек да. Вот, что еще? Витаминдер боюнча дагы Тимур байкеде бүт болгон витаминдердин баардыгы бар. Витаминдерди болсо, мисалы машыккасыңбы, машыкпайсыңбы, жыл сайын профилактика ордуна ичип кабыл алып туруш керек да негизинен. Туура айтамбы, Тимур байке? Туура. Менден көп билесиң. Алла разы болсун. Тимур байке өзү бул кандай анализдерди бериш керек? Мисалы үчүн кандай маселе болуп атат? Консультация бекер. Келип кайсы витамин жетишпей аткандыгын аныктап, ошого эмне кылыш керек, арыктай албай аткандар эмне кылыш керек, же болбосо салмак кошо албай аткандар эмне кылыш керек? Бардыгын Тимур байке бекер ошол жерден консультация кылып берет, эң негизгиси. Анан өзүбүздүн ишкерлерди колдойлук ушинтип. Арнольд Шварценеггер менен иш алып барган киши бизде Bizde tanıyık duracak. Emeкен Арнольд Шварценеггер менен түздөн түз сүйлөшөт экен да бул киши.